Assalamu alaikum достор, тарих болгон саякатыбызды улайлы. Бүгүн мен сиздерге адамзаттын тарыхында өзүнүн уникалдуу тарыхын жараткан Египеттин, Сириянын султаны Бейбарс жөнүндө сөз кылып бермекчимин. Санкт-Петербургдагы Илимдер Академиясынын академиги Бартоль 1927 жылы 9-10 кылымда улуу кыргыз каганаты болгондугун далилдеп тарых барактарына киргизет. Арадан көп жылдар өтүп, биз эгемендүүлүктү алгандан кийин 1993 жылы немец окумуштуусу Шалборг Качкынбай Кадыркулов деген агайыбызга бул картаны берип, кыргыз каганатына дагы эбегейсиз толуктоолор кирет. Кыргыз каганаты Бартоль жазган тарыхтай Сибирь жана Орта Азияны камтыбастан Европаны, Францияны, Италияны, Грецияга чейин камтыган маалымат болуп олтурат. Албетте, эгер Бартоль ошол кезде кыргыздын улуулугун көрсөткөндө Сталин башын алмак. Ошондон улам көп нерселер сыр бойдон калат. Буга Бейбарстын кандай тиешеси бар? Ооба, албетте аты эле айтып тургандай, кыргыз каганатын кайра жараткан Барсбектин тукуму Бейбарс. Бейбарс жөнүндө жана төрөлгөндүгү тууралуу талаш тартыштар абдан көп. Жакыныраак тарыхка таянсак, ал болжол менен 1223 жылдары Кырымдагы кыргыз урууларынын үй бүлөсүндө жарыкка келген. Себеби бул аймактарда кыргыздын баш кыргыз, кичик кыргыз, кыпчак кыргыз, бөжүк кыргыз, тамак кыргыз, казак кыргыз деген дагы көптөгөн уруулары жашашкан. Казак кыргыз менен кыргыз кайсакты алмаштырып албаңыздар. Ал жөнүндө өзүнчө баянда беребиз. Кыргызда жакшы макал бар, урушарга жоо таппай калганда биз өзүбүз менен өзүбүз чабышып турганбыз. Тоо талашып, так талашып, бийлик талашкан согуштар өтө эле көп болгон. Ошондой согуштардын биринде татарлар менен могол уруулары Бейбарс төрөлгөндөн баштап эле Кырымдагы шаарларды талап тоноп турушат. Ошол доордо олжолорду, колго түшкөндөрдү туш тараптан келген соодагерлерге сатып турушкан. Ага бир далил баарыбыз жакшы көргөн Султан Сулайман деген сериалда Хүрем деген аялы да так ушинтип кул болуп Туркияга барып калган. Картадан карасак, Кырым менен азыркы Туркия жакын жайгашкан. Албетте, кеме аркылуу соода иштери тыгыз байланышта болгон. Ошондой согуштардын биринде Бейбарстын айылы талкаланып, Бейбарс колго түшөт. Ал алгач Византияга, андан ары Египетке кул болуп сатылып кете берет. Көпчүлүктү кыйнаган суроо бар. Кул кантип падыша болот деген. Канында Манастын, Барсбектин каны бар болсо, ал албетте хан болот.